Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, сиздер менден кантип видеону аудиого айлантса болот, мына видеодогу музыканы алып көчүрсө болот mp3 кылып деп сурапсыздар. Анда ошону көрсөтүп берейин. Эң алгач эле видео в mp3 конверт дегенди Play Market'тен көчүрүп алабыз. Могу Play Market'ке кирип эле жазсаңыздар чыгат азыр. Видео mp3 конверт десеңиздер жана приложение чыгат. Мына ушул установка кылып аласыздар да, открыть деп ичине киресиздер. Киргениңиздерден соң ушундай бет чыгат. Видео в аудио дегенди тандап, бул жерде сиздердин ошо видеоңуздар сакталган жерге кирет. Видеоңуздар турган жерге. Азыр интернет мына. Мен азыр ушул бул жерде тургандардын баары видеолор, муну кылып көрсөтүп берейин. Караңыздар. Акысыз иштеп жатканыбыз үчүн ушундай рекламалар чыгат. Кичине көрүп коебуз. Болду. Караңыздар, бул видео, ушундай эле видео мынакей. Көрдүңүздөр, картинкасы менен турат. Бул видео. Эми ушуну mp3 кылып, мына сүрөттү жок кылып, музыканын өзүнө калтырыш керек, ырды, звукту. Эndi кайсыл жерге киресиз? Мына формат деп турган жер турат го, мына формат. Ушул форматтагы мына астыны караган 3 бурчтукту бастык. Басканыбыздан соң эң башында mp3 деп турат. Ушуну бир басабыз. Бунун жалпы өлчөмү 192 килобит секунд экен. Эми караңыздар, ушуну тандап койгондон кийин мына кызыл кнопканы преобразовать деп басасыздар. Оценка кой десе, не сейчас деп кое бериңиздер. Караңыздар, болду. Эч нерсесин көчүрбөйсүздөр. Музыкасы көчүп болду. Мынакей музыка көчтү. Жана видеосу жок болду. Бул дароо эле музыка сакталган папкага түшүп калат. Муну көчүргөндүн кереги жок. Бирок ушул турган жерден бирөөгө жөнөтөмүн десеңиздер, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Же WhatsApp бизнес болгон болсо, мынабызга киресиздер, поделиться кирип, бул жактан баши WhatsApp. Андан соң ошол группага жөнөтөсүздөр. Ушул бойдон калат, эч нерсени көчүрүштүн кереги жок. Бул өзү музыканын папкасына барып түшүп калат. Ошол музыка жактан уксаңыздар болот. Азыр текшерип коюп беремин. Мына музыка турган жерге кирип, бул жактан мына жана биз көчүрүп алган музыка көрсөт. Мына көчүргөндүн кереги жок. Ошол конверт кылып өзгөрткөндөн кийин эле дароо музыкага түшөт. Дагы суроолоруңуздар болсо, эмнени үйрөнгүңүздөр келсе, комментарийге жазып койсоңуздар болот.